ишмердүүлүк боюнча маселелерди талдайбыз. 8 станок саатына дейт. 1 саатына 4800 барак басып чыгарат дейт. Станок, убакыт, анан барак бар экен. Экөөнүн ортосунда көбөйтүү болот. Бул барабар болот да. Ушундай эле 2 машина 2 саатта канча чыгарат дейт. Ошондо станоктун саны 4 эсе азайган болсо, түшүнбү? 8'di 4'кө бөлсөк 2 болот да. Демек, барактын саны дагы 4 эсе азайыш керек. 4800'дү мен 4'кө бөлүшүм керек. Убакыт 2 эсе көбөйгөн болсо, убакытты эмне кылабыз? 2 эсе баракта 2 эсе көбөйөт. Себеби убакыт көбөйсө, барак көбөйүш керек да. Станок азайса, баракта азайыш керек. Ошондо ушуну эле чыгарып коебуз. Көрдүңөрбү? Бул экөө кыскарат, 2 болот. 4800'дү 2'ге бөлсөм, 2400 болот. Так, кийинки эсепти чыгаралы. 4 станок, дагы эле станок бар. 4 станок саатына 1 саатта убакыт тетик чыгарат экен. 1 саатта 7 тетик чыгарат. 4 саатта дейт. 7 станок канча тетик чыгарат. Азыркыдай эле формуланы салабыз, 4'тү канчага көбөйтсөм 7 болот. 4 көбөйт x барабар 7, x барабар 7 бөлүнгөн 4 болот. Демек, мен могу 7'ни эмнеге көбөйтүшүм керек экен? 4'төн 7'ге көбөйтүшүм керек экен. 1'ди эмне кылыптыр? 4'кө көбөйтүптүр. Демек, мен муну дагы 4'кө көбөйтүп коем. 2 кыскарса 49 тетик чыгып калат экен.